13 bölüm. Ошондон кийин эл Хатсейроттон чыгып Паран чөлүнө келип токтоду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Мен Исраил уулдарына берип жаткан Канаан жерин көрүп келүүгө киши жибер. Ар бир уруудан бирден киши жибер. Алар уруу башчыларынан болсун." Муса аларды Теңирдин буйругу боюнча Паран чөлүнөн жөнөт. Алардын баары Исраил уулдарынын башчылары эле. Алардын аттары мындай: Рубейн уруусунан Закурдун уулу Шамуя, Шимон уруусунан Хоринин уулу Шапат, Жүйүт уруусунан Жепундун уулу Калеб, Исахар уруусунан Жусуптун уулу Игал, Эпраим уруусунан Нундун уулу Ошуя, Бенжамин уруусунан Рапанын уулу Палти, Забулун уруусунан Содинин уулу Гадиел, Жусуптан тараган Менаше уруусунан Сусинин уулу Гади, Дан уруусунан Гемалинин уулу Амиел, Ашыр уруусунан Михаэлдин уулу Сетур, Напталы уруусунан Бопсинин уулу Нахби, Гат уруусунан Махинин уулу Гуел. Муса жерди көрүп келүүгө жиберген адамдардын аттары ушулар. Ошондо Муса Нундун уулу Ошуяга Жашия деген ат койду. Муса аларды Канаан жерин көрүп келүүгө жөнөтүп жатып, мындай деди: "Түштүк тараптагы ошол өлкөгө барып, тоосуна чыгып, жерин карап көргүлө. Анда жашаган эл күчтүүбү же алсызбы, көппү же азбы, билип келгиле. Ал эл жашаган жер жакшыбы же жаманбы, жашаган шаарлары кандай, ал эл чатырларда жашайбы же чептүү жердеби, билип келгиле. Ал жердин топурагы семизби, арыкпы, бактарак өсөбү же жокпу, билип келгиле. Кайраттуу болгула, ал жердин мөмө жемиштеринен ала келгиле. Бул убак жүзүң бышкан маал эле." Ошентип алар жолго чыгып, Син чөлүнөн Хаматтын жанындагы Рехобко чейинки жерлерди карап чыгышты. Анан түштүктү карай бет алып, Анактын тукумдары Акиман, Шейшай, Талмай жашаган Хебронго чейин барышты. Хеброн болсо Мисирдеги Соан шаарынан 7 жыл мурда курулган эле. Анан Эшкол өрөөнүнө барып, бир шинкил жүзүмдү кыйып алып, шыргыйга илип 2 киши көтөрдү. Алар анар, анжыр мөмөлөрүндө алышты. Исраил уулдары ошол жерден жүзүм шинкилин кыйып алгандыктан ал өрөөндү Эшкол деп аташты. Ошентип алар жерди карап чыгып, 40 күндөн кийин кайтып келишти. Алар Паран чөлүнө, Кадешке, Муса менен Аарунга жана Исраил уулдарынын жамаатына келип, аларга көргөндөрүн айтып беришти жана ал жердин жемиштерин көрсөтүштү. Алар Мусага мындай деп айтып беришти: "Сен бизди жиберген жерге барып келдик. Чын эле, ал жер сүт менен балаккан жер экен. Ал жердин жемиштери мына. Бирок ал жерде жашаган эл күчтүү экен, шаарлары да өтө чоң, чеп менен курчалган экен. Биз ал жерден Анактын тукумун да көрдүк. Ал жердин түштүк жагында Амалыктыктар, тоолорунда Хеттиктер, Жебустуктар жана Аморлуктар, деңиз жээги менен Иордан боюнда Канаандыктар жашашат экен." Бирок Калеб Мусанын алдында турган элди тынчтандырып: "Жүргүлө, ал жерди ээлеп алалы. Анткени биз ал жерди оңойло басып ала алабыз" деди. Аны менен барып келгендер болсо: "Жок, биз ал жердин элдерине каршы бара албайбыз. Анткени алар бизден алда канча күчтүү экен" дешти. Ошентип алар карап келген жерлери жөнүндө Исраил уулдарынын арасына мындай жаман сөз таратышты: "Биз карап чыккан жерлер кызыл кыргын, кара сүргүн кетпеген жерлер экен. Биз көргөн кишилердин бардыгы алп кишилер экен. Ал жерден биз Анактын алп тукумунан чыккан алптарды көрдүк. Алардын жанында биз өзүбүздү чегирткедей сездик. Алардын көзүнө да чегирткедей көрүндүк." 14 бөлүм. Ошондо бүт жамаат боздоп жиберди. Эл ошол түнү ыйлап чыкты. Исраил уулдарынын бүт жамааты Муса менен Аарунга мындай деп наалыды: "О, ушундан көрө Мисир жеринде же ушул чөлдө эле өлүп калсак эмне? Теңир бизди ал жерге кылычтан өлсүн деп алып бара жатабы? Эми аялдарыбыз менен балдарыбыз душманга олжоо болот. Андан көрө Мисирге кайтканыбыз оң эмеспи?" Анан алар бири-бирине: "Өзүбүзгө башчы шайлап алып, Мисирге кайра кетели" дешти. Ошондо Муса менен Аарун Исраил уулдарынын бүт жамаатынын алдында жүз төмөндөп жыгылышты. Ал жерди көрүп келгендердин ичинен Нундун уулу Жашия менен Жепундун уулу Калеб да кийимдерин айрып жиберишип, Исраил уулдарынын бүт жамаатына мындай дешти: "Биз көрүп келген жер абдан сонун жер экен. Эгерде Теңир бизге райым кыла турган болсо, анда бизди ал жерге өзү алып барат. Сүт менен балаккан ошол жерди бизге берет. Болгону Теңирге каршы чыкпагыла. Ал жердин элинен коркпогула. Биз ал элди жеңип алабыз, анткени алардын коргоочусу жок. Ал эми биз менен Теңир бара жатат. Ошондуктан алардан коркпогула." Ошондо бүт жамаат: "Буларды таш бараңга алыш керек" деп кыйкырды. Бирок Теңирдин даңкы жайын чатырынын үстүнө келип, бүт Исраил уулдарына көрүндү. Ошондо Теңир Мусага: "Бул эл мени качанкыга чейин каардантат? Мен аларга кереметтерди көрсөткөндөн кийин да мага ишенбей жүрө беришеби? Мен аларды жугуштуу оору каптатып жок кылам да, сенден алардан көбүрөөк, күчтүүрөөк эл жаратам" деди.
Бирок Муса Теңирге мындай деди: "Бул элди өз кубатың менен өздөрүнүн арасынан алып чыккан сен экениңди билген мисирликтер бул жөнүндө угуп, бул жердин тургундарына айтышат. Алар сенин Теңир экениңди, бул элдин арасында жүргөнүңдү, өзүңдүн жүзүңдү аларга көрсөткөнүңдү, алардын үстүндө сенин булутуң турганын жана сен алардын алдында күндүз булут мамынын ичинде, түнкүсүн от мамынын ичинде баратканыңды уккан ошол жердин элине айтышат. Эгерде сен бул элди бир кишини жок кылгандай кырып салсаң, анда сенин даңкыңды угушкан ошол элдер Теңир бул элди өзү ант менен убада кылган жерге алып бара албай чөлдө кырып салды" деп айтышат. Ошондуктан Теңирдин күчүнүн даңкы чыксын, анткени сен минтип айткансың. Теңир чыдамдуу, абдан боорукер, мыйзамсыздыкты да, кылмышты да кечирет, жазасыз да калтырбайт. Ата бабаларынын мыйзамсыздыгы үчүн балдарын 3-чү, 4-чү тукумуна чейин жазалайт. Сен бул элдин күнөөсүн Мисирден чыккандан баштап ушул күнгө чейин улуу ырайымың менен кечирип келе жатканыңдай эми да кечир. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Сен сөзүң боюнча кечирейин. Мен тирүүмүн, ошондуктан бүт жер жүзү Теңирдин даңкына толуп турат. Мени Мисирде жана чөлдө көрсөткөн даңкым менен кереметтеримди көргөндөрдүн бардыгы мени 10 жол сынашты. Менин үнүмдү укпай коюшту. Алардын ата бабаларына берем деп ант менен убада кылган жерди алар көрүшпөйт. Мени каарданткандардын бардыгы ал жерди көрбөйт. Бирок менин кулум Калепте башка рух болгондуктан, ал мага толук баш ийгендиктен, мен аны өзү барып келген жерге алып барам. Анын тукуму да ал жерди мурастайт. Амалыктыктар менен Канаандыктар өрөөндө жашашат. Эртең артка кайтып, Кызыл деңизге барчу жол менен чөлгө кеткиле." Анан Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: "Бул ниети жаман эл мага качанкыга чейин наалыйт. Исраил уулдарынын мага наалыганын угуп жатам. Аларга мындай деп айтып кой: Мен тирүүмүн дейт Теңир. Мага кандай айтсаңар, так ошондой кылам. Өлүгүңөр ушул чөлдө калат. Мага наалыганыңар үчүн эсепке кирген 20 жана андан жогорку жаштагыларыңардын баары өлүп, ушул чөлдө каласыңар. Жепундун уулу Калеп менен Нундун уулу Жашиядан башкаңар мен колумду көтөрүп алып барам деп ант берген жерге кирбейсиңер. Душмандын колуна түшүп олжоо болот деген балдарыңарды мен ошол жерге алып барам. Алар силер жек көргөн жерди көрүшөт. Ал эми силердин өлүгүңөр ушул чөлдө калат. Балдарыңар чөлдө 40 жыл көчүп конуп жүрүшөт. Баарыңар чөлдө өлүп бүткөнгө чейин алар силердин ишенимсиздигиңер үчүн азап тартышат. Силер жерди 40 күн карап чыктыңар. Өзүңөрдүн күнөөлөрүңөр үчүн ошол күндөрдүн санына жараша 40 жыл жазаланасыңар. Бир күн үчүн 1 жыл. Мен таштап койгондо кандай болорун ошондо билесиңер. Мен Теңир мага каршы чыккан ушул ниети жаман элге айтканымды аткарам. Алардын бардыгы мына ушул чөлдө кырылып жок болушат." Муса жерди карап келгени жиберген адамдар кайра кайтып келип, бүт жамаатты Мусага каршы тукуруп, жер жөнүндө жаман сөз таратышты. Жер жөнүндө жаман сөз тараткан бул адамдар Теңирдин алдында жазаланып өлүштү. Жерди карап келгендердин ичинен Нундун уулу Жашия менен Жепундун уулу Калеп гана тирүү калды. Ана Муса ушул сөздөрдү Исраил уулдарына айтып берди. Ошондо эл кайгыга батты. Анан эртең менен эрте туруп, тоонун башына чыгып мындай деп айтышты: "Эми биз Теңир айткан жерге барабыз. Биз чын эле күнөөгө баттык." Ошондо Муса аларга мындай деди: "Эмне үчүн силер Кудайдын буйругун укпай жатасыңар? Мунуңар ийгилик алып келбейт. Барбагыла, анткени араңарда Теңир жок. Душманыңардан жеңилип каласыңар. Ал жерден силерге амалыктар менен Канаандыктар каршы чыгышат. Алардын кылычынан өлөсүңөр, анткени силер Теңирди таштап койдуңар. Ошондуктан Теңир силер менен болбойт." Бирок алар болбой эле тоого чыга башташты. Ал эми Теңирдин келишим сандыгы менен Муса станда калды. Ошондо ошол тоодо жашаган амалыктыктар менен Канаандыктар аларды талкалап Хормага чейин кууп барышты. 15 бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: "Исраил уулдарына мындай деп айт: Силер мен берип жаткан жерге киргениңерде, Теңирге жыты жаккан курмандык алып келүү үчүн бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка, же убада боюнча, же өз каалоосу боюнча чалынуучу курмандыкка, же майрамдарда чалынуучу курмандыкка бодо жана майда малдан чаласыңар. Ошондо Теңирге арнап курмандык чалуучу адам нан курмандыгына гиндин 4/1 бөлүгүнчөлүк зайтун майы кошулган эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келиши керек. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка же башка курмандыктарга чалынуучу козуларды алып келгенде, ар бир козу менен кошо куюлуучу курмандыкка гиндин 4/1 бөлүгүнчөлүк шарап алып кел. Курмандыкка чалынуучу кочкор менен кошо нан курмандыгына гиндин 3/1 бөлүгүнчөлүк зайтун майы кошулган эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып кел.
Жыты теңирге жаккан куюлуучу курмандыкка киндин 1/3 бөлүгүнчөлүк шарап алып кел. Эгерде теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка же убада боюнча чалынуучу курмандыкка же тынчтык курмандыгына жаш өгүз алып келе турган болсоң, анда өгүз менен бирге нан курмандыгына жарым кин зайтун майы кошулган эйфанын 10/3 бөлүгүнчөлүк буудай унун. Ошондой эле жыты теңирге жаккан куюлуучу курмандыкка жарым кин шарап алып кел. Өгүз, кочкор, козу же улак алып келген сайын ушундай кыл. Алып келген ар бир курмандыгыңардын санына жараша ушундай өлчөмдөгү курмандыктарды кошуп алып келгиле. Жыты теңирге жаккан курмандык алып келген Исраил элинин ар бир тургуну мына ушундай кылсын. Эгерде силердин араңарда жашаган келгин же силердин урууңарда жашаган ким болбосун, жыты теңирге жаккан курмандык алып келе турган болсо, ал да силер кылганды кылсын. Теңирдин жамааты болгон силер үчүн да, силердин араңарда жашаган келгин үчүн да бирдей мыйзам. Бул мыйзам силердин укум тукумуңарга түбөлүк калсын. Силер теңирдин алдында кандай болсоңор, келгиндер да ошондой. Силерге да, силердин араңарда жашаган келгинге да мыйзам менен укук бирдей. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп айт: мен силерди алып бара жаткан жерге барганыңарда, ал жердин нанын жегениңерде теңирге арнап курмандык алып келгиле. Биринчи камырыңардан жасалган токочту өйдө көтөрүлүүчү курмандык алып келгиле. Аны кырмандан алып келген курмандык сыяктуу өйдө көтөргүлө. Биринчи камырыңардан жасалган токочту теңирге арнап өйдө көтөрүп алып келгиле. Укум тукумуңарда ушундай кылсын. Эгерде теңирдин Мусага айткан осуяттарынын баарын билбестиктен буссаңар, теңирдин Муса аркылуу осуяттаган күнүнөн тартып, теңирдин осуяттарынын баарын аткарбасаңар, кийинки тукумуңар аткарбаса, эгерде жамааттын байкабастыгынан жаңылыштык кеткен болсо, анда бүт жамаат жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка бир жаш өгүз, аны менен кошо белгиленген санда нан курмандыгын жана куюлуучу курмандык алып келсин. Ошондой эле күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келсин. Анан ыйык кызмат кылуучу Исраил уулдарынын бүт жамаатын күнөөдөн тазаласын. Ошондо аларга кечирим болот. Анткени алар муну жаңылыштык менен кылышкан. Ошондуктан алар өздөрүнүн күнөөсү үчүн, жаңылыштыгы үчүн теңирге арнап, теңирдин алдына курмандык алып келишсин. Ошондо Исраил уулдарынын бүт жамаатына жана алардын арасында жашаган келгиндерге кечирим болот. Анткени муну жалпы эл жаңылыштык менен кылган. Эгерде бир адам билбестиктен күнөө кылса, анда ал күнөөсү үчүн 1 жылдык эчкини курмандыкка чалсын. Билбестиктен күнөө кылган адамды ыйык кызмат кылуучу теңирдин алдында тазаласын. Ошондо ал тазаланат жана ага кечирим болот. Билбестиктен күнөө кылган адам Исраил уулдарынын жергиликтүү тургуну болобу, алардын арасында жашап жаткан келгин болобу, силерде бир мыйзам болсун. Жергиликтүү тургун болобу, келгин болобу, билип туруп күнөө кылса, анда ал теңирге акарат келтирген болот. Ал адам өз элинин арасынан жок кылынсын. Анткени ал теңирдин сөзүн жек көрүп, анын осуятын бузду. Ал адам жок кылынсын, өз күнөөсү өз мойнунда. Исраил уулдары чөлдө жүргөндө ишемби күнү отун терип жүргөн кишини көрүп калышты. Көрүп калгандар отун терип жүргөн кишини Муса менен Ааронга жана бүт жамаат алдына алып келип, аны каматып коюшту. Анткени аны эмне кылуу керек экени али аныктала элек болчу. Ошондо теңир Мусага мындай деди: бул адам өлүм жазасына тартылсын. Аны стандын сыртына алып чыгып, бүт жамаат ташбаран калсын. Теңир Мусага буйругандай бүт жамаат аны стандын сыртына алып чыгып, ташбаранга алып өлтүрүштү. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп айт: алар укумдан тукумга кийимдеринин этегине чачыларды жасашсын. Кийимдеринин этегиндеги ошол чачыларга көк жүндөн жасалган жип кошушsun. Чачылардагы көк жип силер аны көргөндө теңирдин бардык осуяттарын эстеп аткарышыңар үчүн, силерди бузуктукка түрткөн жүрөгүңөр менен көзүңөрдүн каалоосун аткарбашыңар үчүн, менин бардык осуяттарымды аткарышыңар үчүн, Кудайыңардын алдында ыйык болушуңар үчүн кошулат. Силердин Кудайыңар болуш үчүн силерди Мисир жеринен алып чыккан Кудай теңириңер менмин. Силердин Кудай теңириңер менмин. Экинчи бөлүм. Нундун уулу Жашия Шитимден 2 чалгынчыны жашыруун жиберип жатып, аларга барып жерди жана Жерихону көрүп келгиле деди. Экөө жөнөп кетти да Рахаб деген бузулган аялдын үйүнө келип, ошол жерде түнөп калышты. Ошондо Жерихо падышасына түндө бул жака Исраил уулдарынан кишилер жер чалууга келишти деген кабар жетти. Жерихо падышасы бузулган аял Рахабка мындай деп айттырды: сенин үйүңө келген кишилерди бизге чыгарып бер, анткени алар биздин бардык жерлерибизди байкаганы келишти. Бирок аял ал 2 кишини жашырып койду да, мага кишилердин келгени үчүн, бирок алардын кайдан келгенин билген эмесмин.
Алар күйгүм киргенде дарбаза жабылаарда кетип калышкан. Кайда кетишкенин билбейм. Тезирээк артынан куугула, аларды кууп жетесиңер деди. Өзү болсо аларды үйүнүн үстүнө алып чыгып, үйүнүн үстүндө жаткан зыгыр боолорунун арасына жашырып койду. Куугунчулар аларды Иорданды карай кеткен жол менен дарыянын өткөлүнө чейин кууп кетишти. Куугунчулар чыгып кетер замат дарбаза бекиди. Тигил эки киши жат электе аял үйдүн үстүнө чыгып, аларга мындай деди: "Теңир бул жерди силерге бергенин билем. Анткени силер бизге коркунуч туудурдуңар. Бул жерде жашагандар силерден коркуп жатышат. Анткени Мисирден чыкканыңарда Теңир силердин көз алдыңарда Кызыл деңиздин ортосун кургатканын, Иордандын ар жагындагы аморлуктардын эки падышасы Сихон менен Окту кандай кылып кыйратканыңарды укканбыз. Бул жөнүндө укканыбызда жүрөгүбүз түшүп, силерге каршы турууга эч кимибиз батынбай калдык. Анткени силердин Кудай Теңириңер жогорудагы асмандын да, төмөндөгү жердин да Кудай экен. Ошондуктан мен силерге райым кылгандай, силер да атамдын үйүнө райым кылабыз деп Теңир менен ант бергиле. Атамды, энемди, ага инилеримди, эже сиңдилеримди жана алар менен жашагандардын баардыгын тирүү калтырып, жаныңарды сактап калабыз деп мага ишенимдүү белги калтыргыла. Ал кишилер аялга мындай дешти: "Эгерде силер бул ишибизди ачпасаңар, силердин ордуңарга биздин жан кыйылсын. Теңир бизге жерди бергенден кийин биз сага райым жана адилеттик кылабыз." Аял аларды аркан менен терезеден түшүрүп койду. Анткени анын үйү шаар дубалында болчу. Ал дубалда жашачу. Аял аларга: "Куугунчулар алдыңардан чыгып калбашы үчүн тоого бара тургула. Силерди кубалап кеткендер кайрылып келгиче 3 күн ошол жерде жашына тургула. Андан соң жолго чыксаңар болот" деди. Тигил кишилер аялга мындай дешти: "Эгерде мындай кылбасаң, анда биз сага берген антыбыздан бош болобуз. Биз бул жерге келгенде бизди түшүрүп койгон терезеңе бул кызыл арканды байлап кой да атаң менен энеңди, бир туугандарыңды, атаңдын баардык урук тууганын үйүңө чогулт. Эгерде үйүңдөн бирөө сыртка чыга турган болсо, анын каны өз мойнунда болот. Анда биз сага берген антыбыздан бош болобуз. Ал эми сенин үйүңдөгү адамга бирөөнүн колу тийсе, анда анын каны биздин мойнубузда. Эгерде сен биздин бул ишибизди ача турган болсоң, анда дагы сага берген антыбыздан бош болобуз." Аял аларга: "Силер айткандай болсун" деди да аларды кое берди. Алар жөнөп кетишти. Аял болсо кызыл арканды терезеге байлап койду. Алар жөнөп кетишип тоого келишти да, аларды кууган куугунчулар кайрылып келгенче 3 күн ошол жерде болушту. Куугунчулар аларды жолдордун баарынан издеп таппай коюшту. Ошентип ал эки киши артка кайрылып, тоодон түшүп, Иордандан өтүп, Нундун уулу Жашияга келди. Эмне болгонун баарын айтып берди. Алар Жашияга: "Теңир ал жердин баарын бизге бериптир. Ал жерде жашагандардын баары бизден коркуп жатышыптыр" дешти. Ошондуктан ыйык рух айткандай, бүгүн анын үнүн укканыңарда, чөлдөгү сыноо күндөрүндөгү козголоң убагындагыдай жүрөгүңөрдү катуулантпагыла. Ата-бабаларыңар ал жерде мени сынашты, 40 жыл бою менин иштеримди көрүштү. Ошондуктан мен ал муунга каардана мындай дедим: "Жүрөктөрү кайра-кайра адашат, алар менин жолдорумду таанып билишкен жок. Ошондуктан мен каарданып турганымда, алар менин бейпил жайыма киришпейт" деп ант бергем. Бир туугандар, сак болгула. Тирүү Кудайдан баш тартпашыңар үчүн эч кимдердин жүрөгүңөрдө амал-көйлүк, ишенбестик болбосун. Кимдир бирөөңөр күнөөгө азгырылып, жүрөгүңөрдү катуулантпашыңар үчүн бүгүн деп айта турган күн келгенге чейин ар күнү бири-бириңерге акыл насаат айткыла. Баштапкы ишенимибизди акырына чейин бекем сактаганда гана Машаяк менен катышыбыз болот. Жогоруда айтылгандай, бүгүн анын үнүн укканыңарда, козголоң убагындагыдай жүрөгүңөрдү катуулантпагыла. Анын үнүн уккандар, ага каршы чыккандар кимдер эле? Мусанын жетеги менен Мисирден чыккандардын баары эмес беле? 40 жыл бою Кудай кимге каарданды эле? Күнөө кылгандарга эмеспи? Алардын сөөгү чөлдө калган. Алар менин бейпил жайыма киришпейт деп баш ийбегендерге каршы ант бербегенде, анан кимге каршы ант берди эле? Ошентип биз алардын ишенбестиктен улам кире албагандыгын көрүп турабыз. 4-чү бөлүм. Анын бейпил жайына кирүү жөнүндөгү убада күчүндө турганда, арабыздан эч кимге чыгып калбаш үчүн сак бололу.